Masnavi kiteптің автору Жалалиддин ар-Руми деген өткен Мәулана дейді. Мәулана айтыптыр десе, Орта Азия içinde bir ғана Жалалиддин ар-Румиді түсінеміз. Өзі афгандық болған. Анан Турция Осман халифатының учурунда ошол жаққа барған, ар кандай кысымдардын себебинен өзі тарых өзі ошондой экен. Чыган, элди бактылуулукка чакырган, сабатсыздыктан сабаттуулукка, караңгылыктан жарыкка жетелеген адамдар сөзсүз кысым болот. Кала берсе пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын хадисин жыйнаган имам Бухари деле куугундукка алынган. Жөнөкөй куугундук эмес, өлүм куугундугу. Кармасаңар өлтүрөлү аны деген. Ушундай кызык экен да. Эч таң калбай эле коюш керек экен андайларга. Мына ошондуктан атабыз эмне деп айткан? Басмайылдын кадырын ээси билбей ат билет, эр жигиттин кадырын эли билбей жат билет деген. Ошондуктан балдарыбызды эгерде өнү өз үчүн кааласак, өзүнүн элге жакшы кызмат кылуусун кааласак, сөзсүз түрдө башка жактарга иштетип, тарбиялап, өстүрүп келип анан өзүнүн элге иштесе, анан жакшы кызмат кылат экен. Болбосо, жашоо деген ушундай экен, буга таң калбай деле коюш керек экен. Мына Имам Бухари Фатхул Бари китебинде келет, Имам Бухаринин китебинин шархы Ибн Хаджар Аскалани жазган китеп. Ошол жерде өмүр баянында айтылат. Имам Бухариди ушунчалык кысканда эмне кылат? Сени өлтүргөн ачат. Эми ал жерин баары эле жаман болуп калбайт да. Баары Имам Бухариди сыйлаган, кадырлаган инсандар бар да. Качырат ошолор эптеп жардам берип. Мындайдан кач, тигинден кач, тигинт деп отуруп, акыры муну өзүнүн элине келет. Бухарада өзүнүн эл туугандары бар, уурлар тууган. Сүрүштүрсө чыгат да. Бизде азыр кээ бир учурлар болуп атпайбы? Ууру сүргөндүн кереги жок. Санжыра сүргөндүн кереги жок ал. Анда пайгамбардын уурусу эмнеге сүрүлдү анда? Ибрахим алейхиссаламга чейин эмнеге сүрүлдү анда? Баланчанын атасы Баланча, Абдулланын атасы Абдулмуталип, анын атасы бул анан тиги деп барып Исмаил алейхиссалам атасы ким болгон? Ибрахим алейхиссалам. Ибрахим алейхиссалам араб эмес, ажам болгон биз сыяктуу. Арабтар Исмаил алейхиссаламдан башталат. Мына ошентип санжыра сүрүлүп атпайбы? Себеби санжыра сүргөндүн мааниси тарыхыбызды жоготпойбуз. Мен деген аккан сууну 7 күн деп атат. Мейли 7 саат эле ырдап койсунчу, 7 эле саат. 7 саат сууну даңктап ырдап атат. Эч унчукпайсың, жаман адамына сен бул акмак адам деп ага берилбей койбойсуң. Токто эс ала албайчы дебейсиң. Кудай таалам сени ушундай кылып жараттыр. Жыл 12 ай ага бере турган кылдың. Кокус нажастын үстүнө агызып жиберсе мени нажастыкка агызып жибердиң деп таарынбайсың деген мааниде. Толтурай ырдырдай. Ошондой кишилерди тарбиялаган, Эшмамбет атабызды тарбиялаган Нурмолда атабыз айтып атпайбы? Тарыхыңды таңганың тамырсыз болуп калганың, өлөсүң жоголосуң деген сөз. Анан болду, акылдуулар чыгат, генийлер чыгат. Бизди жок кылыш үчүн, же болбосо кайсы эле элди жок кылыш үчүн бисмилла дегенде биринчи тарыхын жоготуш керек, анан тарыхы жек көргөзүш керек. Андай мусулманчылыктан буруп кетип оңой эле. Bir аяттан bir аят секиртип, андан кайра хадиске секиртип, хадистен мындай фатва болот да, кыскасы мындай да деп туруп, бүт баарын секин алып барып туруп, шарияттан да бузуп жиберет. Буруп жиберет оңой. Ошондуктан биз Ханафи мазхабын бекем кармап келатабыз да. Эмне үчүн? Бир тартипте кетиш үчүн.